Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта ипотекалык батирлердин өздүк наркы аныкталды. Кызыл-Кыя шаарынан Борборго темир жол каттамын ачуу, шаарды газдаштыруу сыяктуу ири маселелер облус башчысынын жарандарды кабыл алуусунда айтылды. Баткенде жазгы талаа иштери быйыл эрте башталды. Ушул жана башка кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурланбек Азыгалиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрүнөн сатылып жаткан турак жайлардын өздүк наркы канча экенин сурады. МИКтин жетекчисинин орун басары Нурлан Кудайкуловдун айтымында турак жайдын 1 чарчы метринин өздүк наркы Бишкекте 59.140 сомду, ал эми аймактарда 64.800 сомду түзөт. Депутат турак жай калкка кандай баада сатылып жатканын тактады. Кудайкулов сатуу баасы 1 чарчы метр үчүн $900 $1,400 чейин өзгөрөрүн айтты. Подрядчылар менен эсептешүүдө биз объекттин жалпы аянты үчүн төлөйбүз, ал эми калкка жашоо аянты гана сатылат. Алынган пайда кийинки долбоорлорду каржылоого жумшалат, деп түшүндүрдү ал. Президент Садыр Жапаров Мурас кыргыз элинин тарыхый маданий мурастарынын фондун президентке караштуу Улуттук илимдер академиясынын карамагына өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Документке ылайык фонд Жамгырченов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун башкаруусуна берилет. Бул чечим институттун изилдөө потенциалын чыңдоо жана илимий ишмердүүлүгүн күчөтүү максатында кабыл алынды. Тактап айтканда, фонддун ишин координациялоого жооптуу кызмат адамдары жана президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн аталыштары такталды. Жарлыктын аталышын көзөмөлдөө президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын контролдоо башкармалыгына жүктөлдү. Документ расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов Кызыл-Кыя шаарында жарандарды жеке маселелери менен кабыл алды. Шаардыктар аэропорт куруу, Борборго темир жол каттамын ачуу, шаарды газдаштыруу сыяктуу ири маселелер менен кайрылышты. Ишкердикти өнүктүрүү, чакан жана орто бизнести колдоо, жеңилдетилген насыяларды алуу шарттарын жөнөкөйлөтүү маселелери да көтөрүлдү. Тема боюнча аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабединова айтып берет. Облус башчысы Айбек Шаменов Кызыл-Кыя шаарында жарандарды кабыл алды. Баткен облусунун прокурору Абай Молдокматов жана Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Жукенов да катышып, жарандардын көтөргөн маселелерине тиешелүү түшүндүрмөлөрдү беришти. Көчмө коомдук кабылдаманын негизги максаты облустун алыскы аймактарында жашаган жарандардын ден соолугунан, мүмкүнчүлүгү чектелүү жана турмуш шарты оор адамдардын облус жетекчилиги менен түздөн-түз жолугушуусуна шарт түзүү. Ошондой эле алардын көйгөйлөрүн жеринде угуп ыкчам чечүү болуп саналат. Турак жайлары жок. Ошого силерден суранып, илажсыз ипотекага же бир жер берүүгө же неме ошону сурап келдим эле. Биринчи жолу келип атам, эчем кирген эмеспиз. Атам менен апам азыр энемден калган эски үйдө неме жашайт да, 2 соток эле жер жакын опуска тапшырдык. Ону эми укамды атыга калдырып кеткен да. Эртең үй жай кыса батышпай калышат да, жерибиз вообще кичине, 2 соток, уже көрүп келишкен. Ошого неме, ошо маселени чечип бересиздерби деп. 84 жашта апамды карайм, баспайт. 30 жылдан бери ооруйм. Неберем бар, ДЦП, алар Бишкекте лечение алат, 6 жашта баспайт. 3 баласы бар, алар квартирада турушат. Апам оорукчан, былтыр 2 жылдан бери помощь жок. Өткөн айда жазып кетсем, эми мага ответ келиптир, видимо, эме жок, каражат жетишпейт, жок деп айтышты. Кабыл алууда Кызыл-Кыя шаарынын аксакалдары облус башчысынын сапарына ыраазычылык билдирип, шаарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө багытталган бир катар ири долбоорлор боюнча сунуштарын айтышты. Атап айтканда, шаардын инфраструктурасын чыңдоо, аэропортту калыбына келтирүү, Баткен-Бишкек багытында жүргүнчүлөр үчүн темир жол каттамын ачуу, ошондой эле шаарды газдаштыруу маселелери көтөрүлүп, бул демилгелер шаардын өнүгүүсүнө өбөлгү болору белгиленди. Айта турган маселем, буякта катыгер болсо мен аэропорт боюнча. Аэропорт тоже мына система, ушу положениеге попал болуп, у нас
Жоқ болып кетті. Аэропорттағы мына Үчқорған айыл өкіметінің немесі, мынау табак заводтың үстінде внутренний аэропортымыз бар еді бізде. Қандай себептерменен жоқ болып кеткенін білмедік. Кейін қарасақ, оказывается, Қадамжай районының Үчқорған айыл өкіметінің бір партия малында тегеде мындай болып тұрып, сол уақытынша иштетіп тұрған екен. Кейін қарасақ, аэропортты пораздали на участке. И вот в итоге Уразбетова қарайтып қалдық біз. Жоқ аэропорт. Қызылқияға аэропорт керек. Мысалы, барымыз учабыз Ошто, туурабы? Ошто мисалы, эгер мынеде болгон болсо, Ошто бир күнүн жок болот да, туурабы? Бул чагы сөйлөптүргөн, допустим. Ну, Кызылкыя дальше бир күн жок болобу. Üçüncü mesele, bana Kızılkaya şehri uşul jaralgandan beri misali 127 yıl bolup atat, su meselesi kesilbey uşul günge çeyin kelip жатат. Мындан тышкары бир катар тургундар шаарда 6,5 миң жаран турак жай куруу үчүн жер тилкелерин алууга кезекте турганын айтып, жер берүү маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. Ошондой эле ипотекалык турак жай программалары боюнча суроолор берилип, тиешелүү жооптор алынды. Аны мисалы эл жеткиликке жетпейт. Ушуну тасты. Аны мисалы азыр гидке өткөрүп беребизби, аны чечебиз. Гид мисалы үй салабыз, этаж үйлөр салабыз деп алса, албаса эл жеткиликке берет. Мынакей бүгүн жана губернатор менен жолугушуу болот дегенден келдик элек. Ар ким мага окшогон канча адамдар келип бардыгы, ар кимди өзүнчө кабыл алып атат. Мына шаардын жетекчилери менен биргеликте. Мына ушундай ар дайым тез болуп турса, жакшы болот деген үмүттөбүз. Мынакей оюңдагыны эч ким жок, мишайт кылбайт, бардык жокту айтып чыгат экенсиң да. Ушундай. Мен болсом неме боюнча, жер боюнча келдим. Канча жылдан бери очуртта турам. Эми Кудай буйурса, болот деген үмүттөмүн. Мына жер болбосо да жанагындай үйлөрдү салып, анан ошо очурут менен беребиз деди. Кыйла үмүтүм жанып калды, Кудайга шүгүр. Кіріп, түшүндіріп айттым. 42 yıl stajım var, işlegenmen. Dum upravende işledim, sözleştirde işledim. 4 de farzandım var. 2 kız, 2 oğul. Kızlarda kuyovga berdim. Oğullarda uylantirdim. 2 sözlük jerim var. Endi sevmemiz katta. Oşanga kelip, so'ranib, zayreni yozib tashlab ketdim, kirdim. Mayli qarashtirib ko'ramiz. Yer bo'lsa beramiz deb aytdi. Shu. Bağlı kooperativ iradan LTD boyunca biz meselemiz şu fond развитиядан акча алайлык дедик эди. Hiç болбой жатат. Кийин дагы экинчи маселебиз балык чарбабызды трансформация кылып берги деп 3 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз. Şu трансформация инвентаризация кылып беришсин деп арызыбыз жазылган, 4 марта 5 марта жазылган, мурунку берден болгон арызыбыз. Жарандар ишкердикти өнүктүрүү, чакан жана орто бизнести колдоо, жеңилдетилген насыяларды алуу шарттарын жөнөкөйлөтүү маселелерин да көтөрүштү. Кабыл алуунун жыйынтыгында облус башчысы жарандардын кайрылуулары көзөмөлгө алынарын, тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга тапшырмалар берилерин белгилеп, мыйзам чегинде ар бир маселе боюнча иш алып баруу улантыларын айтып өттү. Алтынай Шабитинова, жаңылыктар. Зордук зомбулуктун алдын алуу бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселелеринин бири. Бул багытта облустук мааниде жыйын өткөрүлүп, көйгөйдүн келип чыгуу себептери жана аны азайтуу жолдору талкууланды. Кеңешме облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаковдун төрагалыгы алдында өтүп, тиешелүү кызматтар катышты. Жыйында Баткен район аймагында зордук зомбулукту азайтуу боюнча аткарылып жаткан иш аракеттерге карабастан бул көрүнүш толук токтобой жаткандыгы айтылды. Тактап айтканда өткөн жылга салыштырмалуу зордук зомбулук фактыларынын саны өсүп жаткандыгы маалымдалды. Зомбулуктун өсүшүнө коомчулуктун кайдыгер мамилеси болот. Мамлекеттик органдардын сенс алуу аракети болот. То есть бұл мәселе только милицияны прокуратураны деп қойыш тура емес. Оны пускай өкө милиция көрсін, прокуратура көрсін деп таштап қойылған ақсақал тура емес. Бұл менің келінім мағамда қызмат қылсын деп мамлекетке қайбелен әрекеті тура емес. Айындағы имамдар бар. İmamlar bарлық жерде bir сөзді айтпай,
коомдун азыркы жашоого жараша баяндагы маселелерди кылсын деп атат. Мына ушуларды атат. Анан биз ушул айтсак көп демократия деп айтабыз. Бул жерде болуп келген туура айтасыздар. Ачыкка чыккан эмес. Аксакал барып ошону жараштырды. Кошунуз уят болот деп токтоткон. Айылдын көз менен айыл башчы барып туруп, биздин айылдан уят болбойт деп аларды бир келишимге келтирген. Кеңешмеде зомбулуктун негизги себептери талкууланып, аларды жоюу жолдору иликтенди. Социалдык экономикалык көйгөйлөр, үй бүлөлүк чыр-чатактары жана коомчулуктун кайдыгерлиги негизги факторлордун бири экени белгиленди. Бирок иш алып барабызда биринчиси элдер социалдык баракчаларда дагы массалык маалымат каражаттарда дагы өзүнүн үй бүлөдө болуп аткан нерселерди ачыкка чыгарган учурлар көбүрөөк болуп калып атат да. Биз айттык, ошол милицияга кайрылып, үйдө зордук зомбулук болуп атат деп кайрылар өтө көп болуп атат. Биздин ички иштер министрлиги кызматкерлери барганда мен ооба болгон, бирок кайра иш ошол эле калып калып атат да, аягына чейин чыкпайт. Башкача айтканда кайрылар көбүрөөк болуп калат. Жыйынтыгында тиешелүү кызматкерлерге жана жетекчилерге зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-аракеттерди күчөтүү, калк менен түшүндүрүү иштерин активдештирүү боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Ошондой эле бул маселеде коомчулукта кайдыгер болбой, мамлекеттик органдар менен биргеликте иш алып баруусу керектиги баса белгиленди. Белгилей кетсек, мындай көчмө жыйындар облустун бардык аймактарында өткөрүлүп жатат. Бермет Манасова, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Тартиптик чаралар көрүлдү. Теман улай. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иштердин жыйынтыгы Лейлик районунда жана Сүлүктүү шаарында каралды. Жыйындын жүрүшүнөн Кундуз Жоробекова айтып берет. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бир топ иш-чаралар жыл башынан бери жүргүзүлүп келүүдө. Лейлик районунда зордук зомбулуктун алдын алуу жана бул багытта аткарылган иштердин жыйынтыгы талкууланган жыйын өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков баштаган тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү, ошондой эле укук коргоо органдары катышып, зордук зомбулуктун алдын алуудагы учурдагы абал жана көйгөйлүү маселелер талкууланды. Баткен облусунда республика боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кескин өсүп кетүүсү деп белгиленди. Жыйындын жүрүшүндө акыркы мезгилде катталган үй бүлөлүк зомбулук фактылары, аларды алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жана мыйзамдардын аткарылышы тууралуу маалыматтар угулду. Тиешелүү кызматтар тарабынан түшүндүрүү иштерин күчөтүү, жабырлануучуларга ыкчам жардам көрсөтүү жана башка маселелер көтөрүлдү. Атап айтсак, 12 сентябрда Лейлик айылына караштуу Ормош Сапаров атындагы мектебинде 9 багалык өкмөтүндө 18 сентябрь күнү чоң залында болуп өттү. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаков өз сөзүндө зордук зомбулуктун алдын алуу бул бир гана укук коргоо органдарынын эмес, жалпы коомдун жоопкерчилиги экенин белгиледи. Ал ар бир учурга кайдыгер карабастан мыйзам чегинде ыкчам чара көрүү зарылдыгын баса белгиледи. Бул иштерди жолго коюуда көпчүлүгү сиздер дагы ой болсо керек. Менин кандай тиешем бар буга дегенчи. Бул милициянын иши, бул прокуратуранын иши, башка дегенде жок. Урматтуу ушул жерде отурган мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, тиешелүү кызматтардын жооптуу кызматкерлер. Кыргыз Республикасынын президентинин 2017 жылдын 27 апрелиндеги 63 мыйзам менен бекитилген үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзамда ушул жерде отургандарыңыздар бардыгыңыздарга бул милдет жүктөлгөн. Райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык, Лейлик районунда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу катталган учурлардын саны өсүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү турмуштук келишпестиктерден жана социалдык көйгөйлөрдөн улам чыккан. Лейлик районунун аймагында 2012-25 жылдын 12 ай ичинде жалпы 212 үй бүлөлүк зордук зомбулуктары катталган. Бул 2024 103 катталган болсо, 109га көп катталып атат. Ал эми ушул зордук зомбулук боюнча берилген коргоо ордерлеринин саны боюнча токтолуп кетсек, 2025 жылдын
12 ай içinde 150 korgоо ордери берилип атат бул зордук зомбулук жасагандарга. 2024 81 зордук коргоо ордери берилип атат. Ошондо 69 факта көп болуп атат. Ошондой эле аталган жыйын Сүлүктүр шаарында да өткөрүлүп, бул багытта аткарылган иштер, аныкталган кемчиликтер жана алдын алуу чаралары боюнча кеңири талкуу жүргүзүлдү. 366 бул миграциядадыр. Ошолордун ички миграцияда канча, тышкы миграцияда канча окшот. Данный бар. Мындан сырткары 2026 жылга карата үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана социалдык коргоо багытындагы иш-аракеттер планы сунушталып бекитилди. Жыйын соңунда тиешелүү мекемелерге конкреттүү тапшырмалар берилип, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча комплекстүү иш-чараларды улантуу чечими кабыл алынды. Кундуз Жоробекова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Анан талкуу кылып, сиздердин ой сунуш пикириңиздерди угуп туруп, анан чечим кабыл алсак макулсыздар ушуга. Башка кабарлардан февраль айында жооптуу бол акциясы старт алды. Бул эркектердин ден соолугун чыңдоого багытталып, 1 айга созулат. Саламаттык сактоо министрлиги 18 жаштан жогорку эркектер арасында жугуштуу эмес оорулардын коркунуч факторлорун аныктоого каралган кампаниянын алкагында эркектер жашаган аймагындагы медициналык мекемелерге кайрыла алат. Ага кошумча алдын алуу медициналык консультациялардан өтүүсү керек. Маалыматка ылайык, өткөн жылы өлкөдө 973 миңден ашуун эркек жугуштуу эмес ооруларга профилактикалык скринингден өткөн. 1 айлык алгач 2019 жылы Швейцария тарабынан каржыланган долбоордун алгагында ишке ашырылып, учурда өлкөдө Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги астында жыл сайын өткөрүлүп келет. Жугуштуу эмес оорулар бул жүрөк кан тамыр оорулары, онкологиялык оорулар, өнөкөт, респиратордук оорулар жана кант диабети сыяктуу өнөкөт оорулары. Кадамжай шаарында кезектеги айыл чарба жарманкеси уюштурулду. Социалдык мааниге ээ азык-түлүктөрдүн бааларын турукташтыруу негизги максат болуп, райондун аймагындагы дыйкан фермерлер келишти. Алар эт азыктарын, баал, мөмө жемиштерди жергиликтүүлөргө сунуштады. Жарманкеде баалар кандай болду? Аймактык кабарчыбыз айтып берет. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин 2025 жылдын 7 августундагы номер 140 буйругуна ылайык эттин чекене баасы 1 килограммы 680 сомдон жогору сатылбашы керектиги баса белгиленген. Азыркы тапта базарларда мал этинин баасы 680 сомдон 700 сомго чейин сатылууда. Бүгүнкү жарманкеге Кадамжай районунун аймагындагы мал чарбачылыгы менен алектенген фермерлердин эт азыктары 650 сомдон элге сатылды. Айыл чарба продукцияны алып келип, базарга салыштырмалуу 30-40 сом, 50 сомго чейин арзан наркта сатылып атат. Элдин азыр мына биз жылкы эти менен топоз этин алып келип, базар наркынан азыр 40 сом, 30 сом, 50 сомго чейин арзан сатып атабыз. Ошондуктан элдерибиздин катышуусу абдан жакшы, арзандатылган продукцияны алып атат. 50 килограммдык коелу. Элдер алып, üzerüstüge ötüp koyduk. Boğazın 660 tane bağ koyuşu verdi. Pazarda 700, 685, 700'den satılıp 660'dan sattık biz. Айыл чарба департаментинин башчысы Абдыганы Жолдошевдин айтымында буга чейин Исхак болуп аткан айыл аймагында эттин баасын көтөргөн сатуучулар менен сүйлөшүү иштери алып барылып, эттин баасын жогорулатпоо үчүн учурда ишемби күнү Айдеркен базарында, аптанын шаршемби күнү Ак Турпак базарында, ошондой эле жума күнү Баяман Баатыр базарында 650 сомдон эттин баасын белгилеп саттырып жатабыз дейт. Жарманкенин максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана шаар тургундарын сапаттуу продукция менен дөң баада камсыз кылуу болуп саналат. 600'den da sattırdık. Бирок фермерлердин кичине наразылыгына байланыштуу бүгүн биз уй этин 640 сомдон, кой этин 660 сомдон, топоз этин 650 сомдон бааны коюп саттырып атабыз. Биз базарды мониторинг жүргүздүк. Бардык жерлерде эттин баасы азыр 700 сом, 680 сом болсо, койдун эти 700 сом. Biz 660'dan sattırıp atабыз, 640'dan sattırıp atабыз уйдун этине. Жарманкеде социалдык маанидеги азыктар жумуртка 30 сомго чейин, ал эми пияздын килограммы 20 сомдон базар баасынан салыштырмалуу арзан сатылды. Кадамжай шаарында бүгүн жарманке болуп аткан. Жарманкенин эң негизги көйгөйлүү маселе бул
айыл жергесинде эт маселеси болушунча бүгүн кой эти бүгүн 640 сом деп коюптур. Мал эти болсо деле 640 сом деп коюптур. Элдерге өтө сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми биз мисалы базардан барсак 700 сомго көч алабыз. Лакым боло турган болсо 900 сомдон лакым алабыз да. Балар жакшы, мынандай шартты түзүп берип аткан департаменттин жетекчилерге, акимдерге рахмат айтабыз. Мына ушундай нерселерди азыркап, мына уруктарыны, мына жашылчаны көбүнчө. Шуларга маани берсе, мына министрликтер жакшы иштеп атат. Уруктарын берсе, азырктан өзүнө өзү камсыздай турган болуп калат элек. Бирок мына бүгүнкү кылган иштер жүзү жакшы. Биз Кызылбулак айылынан келдик. Делес тоок чарбасынан. Тоодо жайгашкан, айылдын ичинде эмес. Ошон үчүн жемди дагы өзүбүз беребиз. Эчтеке кошулбайт. Негизи магазиндерге 330-340 тапшырып атканбыз. Бирок бүгүн ошол 300дөн канча коюлса, ошондон сатып атабыз. Эл алып атабы? Жакшы, ооба. Жакшы алып. Агрардык департамент айыл чарба жана тамак аш өнөр жай продукцияларын өндүрүүчү баада ортомчуларсыз сатып алууга шарт түзүү максатында жарманкелерди уюштурууну пландаган. Программабызды улантабыз. Баткен районунда мергенчилер жапайы жаныбарлар үчүн дан чачышты. Бул демилге акыркы 7 жылдан бери ишке ашып келет. Айрыкча кыш мезгилинде жем табуу кыйын болуп калган учурда бул иштин мааниси чоң. Мергенчи аңчылык кылганды гана билбестен жаныбарлардын курсагын тойгозууну да билиш керек. Мына ошондуктан Баткен районунун аймагында айрым мергенчилер демилге көтөрүп, тоо ташты аралап, мынтип кекелек, коён сыяктуу жаныбарлар үчүн дан сээп жүрүшөт. Көбөйүү үчүн ушунайча будайларды, дандарды чачып. Жыл сайын ушул маалда кекеликке жем чачууну адатка айланткандардын бири Улан Жолдошов. Ал 18 жылдан бери мергенчилик менен алек. Бирок ал чөө, карышкыр өңдүү жырткыч жаныбарлардын башкасына аяр жана жоопкерчилик менен мамиле кылуу керектигин айтат. Аңчылыкты азарт кылып, мыйзамсыз иштерге баруудан алыс болууга чакырат. Кыштын күнү булар азыктап жей албайт да негизичи. Ошон үчүн мындай таштардын астыларга мынтип чачып кете беребиз. Булар эми кошумча азык болот кекеликтерге. Коёндор келет мисалы үчүн. Эмне биздин максат эми кайсы убакта болсун ушул тоо жаратылыш, парандаlar менен тоодун сулуулугу, көркү ушундай эмне. Ошону үчүн биз максатыбыз эмне ушуларды алып калуу. Керек, а? Бияк бүттү да, мына жакта коон бүттү. Эми нарыгы немеге чыгак мына. Аулана? Ошо куйманын үстүгө экен да. Мергенчилердин айтымында аңчылыкка чыккан ар бир адам жанында жапайы жаныбарлар үчүн жок дегенде 2 килограмм жем алып жүрүшү керек. Бул кыйын шартта калган кекилик, коён сыяктуу жаныбарларга жардам берүүнүн бир жолу. Мындай мамиле жаратылышка болгон жоопкерчиликти арттырып, аңчылык маданиятын калыптандырууга өбөлгө түзөт. Азыр buğdaydı alıp turup 600 kilo buğdaydı 3 mergençini alıp çıkıp kekilterге çaçıp atamın. Sebep kekilterге çaçkanın sebebi bizde bıyıkı жылда kış avara kurgakçılık bolup korma жок болуп калат. Негизи февраль айында жерде же көгөргөн чөп жок болуп калат. Ал эми кекилтер жегенге азык жок болгондуктан жылда ушундай иштерди мергенчи милдеттүү аткарып турган иш-чаралар бар. Себеби ар бир мергенчине госпошлинадан 500 сомдон турдуу часы деп коет. Салымда кошулуп мамлекеттик казынага топтолуп турган кассалуу чыгарылаттан ошолорду чачып иш-чаралар жүргүзүп. Баткен районунун аймагында жапайы жаныбарлар байырлаган 276 000 гектар жер бар. Аймактагы эгерлер мергенчилер менен биргеликте жыл сайын жаратылышты коргоо багытында ар кандай иш-чараларды өткөрүп турат. Ошондой эле мыйзамсыз аңчылык менен күрөшүп келишет. Туз, карноплод дейт, жалында ар бир мергенчи милдети бар. Булактарды тазалайт, суу ичүүчү жайларды оңдойт, чөптөрдү чаап, ача карандарын баса басып коет. Кар көп жааганда кийиктерге, кабандарга тесте турган өз атайын бөлүнгөн жерлер бар. Ошонун негизинде мергенчилер менен ынтымактык биримдикте иш-чараны жүргүзүп атабыз. Мамлекетибиз Кыргыз өлкөсү кооз жакшы жайларда жайлашат. Бул не өлкө мергенчилер жана балыкчылар коомунун инспекторлорунун лесхоздордун иши эмес. Бул жалпы Кыргыз элинин милдети түрдө да. Белгилей кетсек, акыркы 3 жылдан бери Баткен облусунда жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга мораторий киргизилген. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Баткенде жазгы талаа иштери башталды. Тактап айтканда, Баткен районунун Жаңы-Жер айылында Клуб Малина кооперативине бириккен дыйкандар талаага чыгып, эрте түшүм алуу аракетин көрө башташты.
Бул аймакта адатта талаа иштери февраль айынын башынан тарта башталат. Уже жашарып чыгып баштады. Күн ылса эле болду, чыга берет да буларчы. Баткенде жазгы талаа иштери башталды. Кулпунайдын эрте бушчу сортторун отургузган дыйкандар түшүмдү эртерээк алуу үчүн даярдыктарды көрүшүүдө. Бул аймакта адатта талаа иштери февраль айынын башынан тарта эле башталат. 3 жылдан бери ушул кулмунка дыйканчылыгы менен алектенем. Быйылгыда каласа жаңы методго өтөлү деп агроспан жабып, үстүдөн клёнка менен балаган кылтабыз. Элибиз өтүктөйдү. Ошол азыр иштер жүрүп жатат. Мурун үйгө кылганбыз огородторго, так эми поляга чыгытабыз да чоңураак кылып. 30 дыйканды бириктирген кооперативде кулпунайдын эрте бушуучу сорттору тегилген. Негизи апрель айында бышкан кулпунайга өз убагында кам көрүлүп, жылуу улатылган шарт түзүлсө, түшүм мөөнөтүнөн 10 күн мурда бышат. Бул дыйкандар үчүн продукцияны кымбат баада сатып, жакшы киреше алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул боло турган болсо, мисалы апрелдин 25-терде бышса, азыр буну жаба турган болсом, апрелдин башында бышат да, 3-4-5. Эми погода ар кандай болот го. Жазын келишке карап, ошентип 5 күн аяк бягып бышат да. Ошол эрте бышып, кымбатыраак, жакшыраак сатып алыш үчүн ушундай кылтабыз да. Белгилей кетсек, Клуб Малина кооперативи өткөн жылы 100 тоннадан ашуун түшүм алган. Өндүрүлгөн продукция кошуна өлкөлөргө жана ички базарларга сатууга чыгарылган. Фарида Байдуллаева, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Шашылыш билдирүү. Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 198-255 чакырымдарында, Алабука-Канышкыя унаа жолунун 65-101 чакырымдарында, Красная Горка Акташ унаа жолунун 0-3 чакырымдарында, Мырзаке-Каракулча Алайкуу унаа жолунун 65-110 чакырымдарында, Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткөсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуз.